Биз бул Бишкек инвестициялык форумун 2015-тен баштап уюштуруп келатабыз. Бул 3-чү ирет өтүп жатат. Биринчи жолу уюштурганыбызда Хаятта 250 ишкердин башын бириктирип, $750 жакын инвестиция тартылган. Ал кезде билесиздер, кризис болуп, анан акчаңды ойгот деген лозунг менен өзүбүздүн ички жергиликтүү инвесторлорду ойготолу деген ой максат болгон. Ал кезде баягы бизнес кылып жүргөндөргө капитал жетишсиз болса, ошолорду өркүндөтүп кетүү максатында. Ал эми экинчисин биз 2016-жылы уюштурдук. Ал жакта биз стартап башталгыч бизнес катарында кабыл алып, аларда проекттерди жалпы Кыргызстан боюнча чогултуп, Дамас ресторанында өткөргөнбүз. 500 киши күттүк элек, 750 киши келген. Ал жактан жыйынтыгы катары 3,5 миллионго жакын инвестиция тартылган. Өзүбүздүн эле жергиликтүү ишкерлерибиз. Эми бул сапар биз каалоо тилектер абдан көп болуп, атайын бизде да Кыргызстанда тилекке каршы өтө чоң жер жок экен. Эң ыңгайлуу бул жак болду. 1000 кишиге жакын ишкерибиз келди. Жалпы региондордон 300дөн ашык ишкерибиз келди. Анан чет мамлекеттен 50ге жакын делегация келди, ар кайсы мамлекеттерден. Негизги максатыбыз быйыл дагы андан көбүрөөк табабыз деген ой максатта биз эми бул бир бизнес аянтчаны түзүп берип атабыз. Ал эми андан ары инвестор таап кетүү, бул ошо проектке катышып, ал жактан финалга чыгып, чемпион болгондордун өзүнүн колунда. Биз андан ары да жардам болсун деп анын каталогторго чыгарып проекттерин бир эле бул жакта калып кетпесин, мындан ары да тарасын деген ой максатта кылып жатабыз. Жанагы 200ге жакын проект ачкан турбай, ошолорду кандай критерийлер менен тандалат? Бул жакта мындай, биз быйыл өзгөчөлүгү катары былтыркы форумдан өткөргөндөн кийин сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Эң чоң биздин көйгөйүбүз, биздин ишкерлерибиз, болочок ишкерлерибиз жазганы билбейт. Мындайча айтканда өзүнүн бизнес идеясын кагаз түрүнө түшүргөнү. Ошол себептен биз быйыл өзгөчөлөнүп, жалпы региондордон бул жактан ишкерлерибизди ушул тууралуу кандай жазыш керек, инвестор менен кандай сүйлөшүш керек деп ошону туура үйрөтүп келдик. Анткени былтыр да көрдүк, инвестор менен сүйлөшүп атканда идеяң кандай, проектиң кандай десем, проектим мыякта дейт. Биз инвесторго айта албайт экенбиз да, проект мыякта, ал жакта эсеп кысап керек экен. Ошол себептен быйыл ошону өткөрүп, анан проекттерибиз дагы жакшыраак болду деп ишенебиз. Быйыл жалпы 200дөн ашык проект келди. Анан аны бизде өзүбүздүн бул жакта иштөө группабыз бар, рабочая группа деп коет. Аны атайын ушул проект менен иштеген, инвестицияны билген адамдар карап, баамдап, ар кайсы тармактардан, ар кайсы жаатынан карады. Карап, ар бирөө закрытыйдан өзлөрүнө баал берип коюп, анан ошонун негизинде анан финалга чыгышты.